көчмөндөр оюнун жогорку уюшкандыкта жана ийгиликтүү өтүшүнө Кыргызстандагы негизги өнөр жай ишканаларынын бири болгон Кыргыз-Нефтегаз ачык акционерлик коому да өз салымын кошуп жатат. Кыргыз-Нефтегаз акционерлик коомунун жамааты ушул көчмөндөр оюнуна аябай жакшы даярданып, мына азыр эле кирип көрдүк. Ушундай боз үйүнүн жасалгасы, бардык эмелери, булар бир эле бу жерге эле боз үй тикпей, Хан Ордого дагы аябай чоң бир боз үйүн тигип, ушул келген коноктордун эң сыйлууларын татыктуу тосуп, биздин кыргызыбыздын тамак ашын, боз үйүн, баягы жасалгалардын баарын көрсөтүп, ушундай бир жакшы отурушат. Булар мына билесиздер, быйылкы жылы өздөрүнүн өндүрүшүн дагы нефтинин өндүрүшүн аябай жогору эмеге деңгээлге жеткизип атат. Бир эле ушундай жумуш менен эмес, мындай жерлерде дагы жакшы катышканына мен чоң ыраазычылык билдирем. Нефти өнөр жай өнүгүшүндө көрүнүктүү ишкана саналган бул мекеме тарабынан Кырчын жайлоосунда Кыргыздын улуттук буюмдары менен жасалган боз үй орнотулуп, келген конокторго сый көрсөтүлүп жатат. Ушул бүгүнкү майрамдан пайдаланып, мен Кыргыз-Нефтегаздын жетекчиси Абдырешит мырзага ыраазычылык айтып кетким келди. Кыргыз жолу коомунан 40 куруунун башын бириктирген Кыргыз жолу коомунун ушул төрүндө бүгүн байырлап турабыз. Бул жерде ичкиликтерге бизге могул үйдү тиги берген Абдырешит мырзага ыраазычылык айтып, анын ишине ийгиликтер каалап, мына ушундай кыргыздын чыгаан жигиттерине ар дайым жетишкендик. Ушундай кыргыздын жигиттери болсо биздин кыргызыбыздын келечеги ар дайым өнүп өсөт деген тилекте ушул жигитке ыраазычылык билдирип коебуз. Рашид Абдымаликовичтин жаштыгынан айтып кете турган болсом, бул бала жаштыгынан эле элге иштей турган, эл үчүн элге жардам бере турган жакшы жигит болгон. Мына азыркы убактарда ошо Кара Дарыяга жакшы өндүрүштөрдү ачып, эл үчүн жакшы пайдалуу иштерди кылып атат. Ал жерде бир 500-600 адам иштеп жатат. Ал жерде ошолор пайдаланып атат. Кара Дарыя эли ошондой эле мына азыркы убакта Кара Дарыя Кочкор Ата Кыргыз-Нефти өндүрүшүнүн генеральный директору болуп, ушул даражага жетти. Эми мына бүгүнкү Кыргызстандын көчмөн оюндарына кыргыз үйлөрдү куруп, мына эл үчүн кызмат кылып, ишмердүүлүгүн көрсөтүп жатат. Эми кече биздин кесиптик майрам болду. Нефтчилердин күнү болду. Ошолордун баарын куттап кетким келип атат. Анан ошо бирден кубанычтуу болуп атабыз. Ошол көчмөндөрдүн оюнун ачылышы кече ошо нефтчилердин майрамы менен чогуу бир болуп, анан биз дагы аябай кубанычтабыз. Бизге дагы бир кезек келип, бизге бир эме берилип, боз үйлөр тигип, бияка биз себепкер болуп атабыз. Өзүнүн салмагыбызды кошуп атабыз. Ошо биз аябай кубанычтабыз. Мына жакшы өтүп атат. Бир эмес 3 боз үй тигилип атат биздин атыбыздан. Эми ушул көчмөндөр оюндары Кыргызстандан башталып атат. Азыр эми Туркияга өтүп атат. Бул көчмөндөр оюндары азыр эмес, мен ойлойм бир 20-30 жылдан кийин бир эмелер берилет да, ошол Кыргызстан тарыхта калат. Ошол негизи эң маанилүү нерсеси болуп атат.